Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Сулайман тоодогу сухбат аттуу көрсөтүүбүздүн бүгүнкү түрмөгүндө кыргыз эл артисти, кыргыздын бүгүнкү күндөгү белдүү залкар комузчуларынын бири Фахридин Баяков агай. Фахридин агай, куттуу студиябызга куш келипсиз. Алла таалам сизге ден соолук берсин, иштериңизге ийгилик берсин, жакшылыктар болсун. Эми биз ушу ак тилек менен сөзүбүздү баштап жатканыбыз. Мына бир топтон бери сиз өзүңүз кичине сыркоолоп, ооруп сыркап турасыз. Мындан кийинки өмүрүңүздө ар дайым жакшылыктар коштоп жүрсүн. Биз бүгүн өзүңүз менен сүйлөшкөндөй демейде чертилип жүргөн күүлөргө эмес, бир эл унута түшкөн, элдин эсинен чыгып калган бир тарыхый күүлөрдүн биринин экинине кайрылып, ошолордун таржымалын бир элге журтка жеткирүү менен бир маек курсак деген ниет тилегибиз бар. Бул күүнүн башы келгенде эле кайсыга такалат, өзүңүз ушундан баштаңыз да, андан бери эле анан биз сөзүбүздү алайлы. Рахмат, иним. Жакшы каалоолоруңа рахмат. Сөздү узактан таштадың. Эми күнүн башы камбаркан деп эле камбаркандардан айтылып келет. Камбаркандар тобу алар чертилип эле келатат. Мен мурда да черткенмин. Анан тарыхый күүлөргө токтолуп өтсөк дегениңден мен бүгүнкү күнү ошо сейрек чертилген, эл укпаган күүлөргө токтолуп өтөйүн дегеним. Бир экөөсүн ошо тарыхтарын таржымалын кичине айтып. Күнүн башы камбаркан деп алар чертилип келатат. Черткенбиз учурунда. Ушундан бир кайрып тургандан сөздү баштайт окшойсуз. Камбаркандар. Жок, толгоон бөлөккө толгоп койгом. Анда сөз кылай беребиз. Ар күнүн өзүнүн толгоосу бар да. Мен бияка толгоп койгом. Ошонун бир түрү. Жарымы камбаркан, жарымы беркиге толгоом бар. Мен токтолгум келейин дегеним мына 12-нчи кылымда Борбордук Азияны Чыңгыз хан чапканда ошондон башталат. Жанагы Чыңгыз хандын уулдары бар. Ошонун улуусу Жөөчү деп коебуз. Жөөчү деп айтылат, Жөөчү деп. Көбүнчө Жөөчү моңгол тилине эметкенде. Ошол Жөөчүдө баягы согуштардын бирөөндө бир тыныгуу мезгилинде булар ууга чыгат. Ууга чыккандан кийин ошондо кой десе болбостон бу токойду аралап мен өзүм жолборсту кубалап кетип атпайбы. Жолборсту өзүм чагып алам же атып алам деген максат менен. Бул эми ошол мезгилдин бир батырлардын жасаучу иши болгон го. Өзүнө ишенгендик ал. Ошентип токойго кирет да, анан көп өтпөй анан артынан аңдып барган тиги жигиттери коргоочулар. Караса уже жарып таштаган болот жолборс, капысына кол салып. Жөөчүнү. Ошону анан Чыңгыз ханга ким угузуш керек? Илгери Чыңгыз ханды атынан эч ким айта алган эмес. Айтса ал жазаланган да. Айханым деп баары баш ийип турган да. Ошондо анан ошо мезгилде Чыңгыз хандын бир полководеци, ошол согушчан, мындайча айтканда жоокерлердин башчысы Кетбука болгон. Аскер башы? Аскер башы. Кетбука деп анан кийин ушул күйдөн башталат, анын кетеле Кетбука деген сөз. Ошону анан ким угузарын билбей, ким угузса башы кеткен да. Ошол Жөөчүнүн өлгөнүн анан бул жерде Кыпчак тилинде кетет. Кыпчак тилинде мындай табышмак сыяктуу. Ал бир варианты. Экинчи варианты, бизге жетип келген варианты, ошол Айханым деген күүсү Кетбуканын, ошондо Кетбуканы баары ошо сенен башың кетпесе керек. Жолун тап, бирдеме кылып угуз. Биз эми коргой албадык, Жөөчү тил албай койду. Дегенде Кетбуканын болуп туруп угузса угузайын. Бияга пешенемден көрөм дейт да. Комузун алат дагы. Ошо Айханым деген күүсү, Айхан деп тазым кылып туруп анан чертип.
Çertkende Çыңгыз хан düşünөт. Balаны жеген экенсиңер дегенде. Куйгула угаргашын доозуна дегенде комузду кармата берет. Ошондо комуздун кулактарына, капкактарына уйгаргашын. Гөөдөнгө коюлган да? Гөөдөнгө. Өзү тирүү калган дейт. Ошол кетип канча берет. Бул мына 800 жылдан бери эл арасында чертилип айтылып келаткан чоң көө.
бәлі кем болбоңуз. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр билесиздер, мунун сөзү дагы айтылып жүрөт. Ушул шум карышты айканым, тулпар кашты айканым деп турабы, Фазыл эке. Эми бул ошол өз мезгилиндеги күйүттүү кузуунун бир формасы болгон, тил жетпегенге үйүн жетет дейт. Эми сиз ушуну бир таржыма кылын. Өзүңүз бул Кет Буканын юбилейлик майрамына аралашып катышып калган учуруңуз бар экен. Ошол жөнүндө бир эки ооз айтып өтсөңүз. Бул жана казактын бир ошо изилдөөчүсү именно ошол Кет Буканын айылынан Улуу Тоо Ооданы деп коет. Сарыаркада мына Казакстандын чөлү эң көп жайык, кең жайык болот. Мейкиндик. Ошол азыркы Жезказган, мурдакы Жезказган область деп коет, азыр Карагандыга карайт. Чоң кен чыккан шаар, Жезказган шаары. Ошол жердин тегерегинде жалаң наймандар жашайт экен. Жанагы өзү музейдин директору экен, окумуштуу экен. Ошол изилдеп анан какимди образом ошо биздин телевидениеден жана Сакбол кыргыз деп берилип жүрбөдү беле 2 жыл мурда. Ошол Сакбол кыргызды угуп алып анан бияка келет. Келип изилдеп анан Бишкекке келет, Бишкектен анан Кет Буканын күүлөрүн черткен комузчуну издейт. Анан Сакбол кыргыз каяктан ошо берилип Ошко келет. Угуп мына көбүнчө Элтайырдан көбүрөөк берилчү. Кет Букан бүт ошол кездеги айткан ырлары бүгүнкү заманга туура келип атпайбы? Ошо төп келишип бүгүнкү биздин элдин жашоосун чагылдырып аткан этият бол деген мааниде айтылган. Ошентип анан мен таап алышат, анан ошо чертсе керек деп анан келип анан черт. Мен анан библиотекадан үйдөн китептерди алып ошол Чыңгыз хан жөнүндө, Кет Бука жөнүндө бүт материалдарды таап берип алып анан ксерокопиядан өткөрүп бардыгын эметип анан кеткен, биз сизди чакырабыз деп. Арадан бир ай 2 ай өтпөй эле анан келди. Жок, чакыруу келди. Барышка туура келди. Барып 2 жигит бардык, музейдин замы бар, мына биздин тарых музей. Сулайман Тоо тарых музей. Ошол экөөбүз белек бешкебизди көтөрүп алып, Сулайман Тоонун портретин алып, сүрөт. Анан барып ошондо казактын турмушун көрдүк, ошол жерде бир 10 күн жүрдүк, ошондо симпозиум өттү. Адегенде мен жазып лекциямды даярдап алдым эле. Бул кыргызга таандык инсан деп далилдейм деп. Бир топ талаш тартыштар болуп, анан кийин симпозиумга чейин анан бир экскурсия болуп калып, ошондо экскурсияда Кет Буканын атасынын күмбөзүн көрдүм. Ошо Сарыаркадан. Сарыаркада. Бул казактардын Сарыаркасында илгери кыпчак жашаган жер да. Азыр эле ошол кыпчактар казак болуп калган. Ар бир уруунун өзүнүн ханы болгон экен. Ошол хандардын 28 хандын күмбөздөрүн көрдүк. Кадимгидей сакталып, таштан курулганы бар, жөн курулганы бар, ар түрдүү. Бүгүнкү күндө ошо мурда кандай курулганбыз ошо бойдон сакталып турат. Кет Буканын атасы. Кет Буканын өзүнүн күмбөзү жок, анткени ал согушта өлгөн. Чыңгыз хан оң колу болуп жүргөн, полководец болгон экен, акылман болгон экен, музыкант болгон экен. Ошол жерден мен китепти бүгүн ала келип өптүрмүн. Моундай калыңдыктагы Кет Бука деген казак тилинде чыгарылган. Ошол эле бизде Сакбол кыргыз деген ырдын маанисин Сакбол казак деп китептин баш жагында ошол далилдеп турат. Ошол анан ошол жерден талаш тартыштан кийин мен да баягы лекциямда сүйлөп туруп айтып анан күүлөрүн черткенче Кет Букан. Бул казак менен кыргыз, каракалпак 3 элдин бабабыз экенибизди мен бүгүн ынандым деп туруп ошон үчүн бүтүргөн талаш тартыш токтосун деген. Ошол Кет Буканы тиги китепте эми көп аны айтып отурса чоң эме, бул кадимки баягы Сирияда бир чоң эмеде колго түшүп калып, саткындардын эмесинен ошондо согуштун кандай бир секреттерин бизге үйрөтсөң биз бошотобуз дегенде айтпай калса секретин ошентип. Ошону бүт ааламды чаап келаткан мезгил болчу да.
ошондо уже Европага аныктап нар жагы чыгышты. Бүт Индия тиги араб өлкөлөрүнө чейин чаап барып. Бул Чыңгызхандан кийин. Чыңгызхандан кийин ошо Кетбука ошол жакта өлгөн деп мүрзөсү ошол жакта экен. Ошо талаш тартышты көрүп келдим. Айма ошол Найман уруусунан экен да, мен ушуну айткым келди. Ал наймандар бизде да бар, Кыргызда, Казакта да бар. Көп жерде жайгашкан ошо наймандар. Эми албетте бул тарыхты аралаш жашабагандан кийин кайсы бир нерсени мындай сокур талаша бергенде деле мындан майнап чыкпайт. Бардыгы биригип келип, ошол бул казак туугандардын түбү дагы кайдан чыккандыгы бардыгыбызга белгилүү. Өздөрүнүн санжыралык маалыматтарында кыргыз бабаларыбыздан чыккан теги дагы, жери дагы, мерчеми дагы белгилүү. Мына ошол казак болгонго чейин кадимки кара кыргыздын бир бутагы катары жүргөн найман туугандар бүгүнкү күндө дүйнөгө жайылып, ошо кезеге келгенде мен айрым бир найман туугандар менен сүйлөшкөндө айтып калышат, биз дүйнөдө 27 миллион найман бар экенбиз деп. Анан мен тамашалап келдим. Ошо 27 миллион кыргыздын найманы бар экениңерди унутпай жүргүлө деген сөздөр болгон. Бизде ошол Сапаев жакшы өлчеле. Ооба. Анан себеби бул улуу талаанын, улуу көчмөн дүйнөнүн көкжалдары болгон бардык насилдеш элдерде. Бул эми кайсы бир улутка бүгүнкү күндө жашап аткан кайсы бир улутка телип байлап койгон деле өзү көп туура болбойт. Биз эми бул Кетбука атабыздан кийинки тарыхый күйлөрдөн сиз азыр кайсыга токтолосуз? Мен эми азыр муну чөп башлап айтып жатканым, биз буга кирип кетсек, биздин бүгүнкү күндөгү мына күнүн тарыхы, күнүн баяны жөнүндө айтылчу маселе чекеге калып калышы мүмкүн. Макул, жакшы болот. Бүгүн дагы сейрек черт. Мен башка бирөөнүн аткарышында элекмин. Асылбек Ишмамбетов. Кечирип коесуз, шекериңиз өзүңүздө. Ушу Кетбуканын күүсүн сиз кимден үйрөндүңүз эле? Кетбуканын күүсүн эч кимден үйрөнгөн жокмун. Кетбуканын күүсүн Чалаз Ишабаев бир кечтен отага түшүргөн экен. Отага түшүрүлүп, мындай бир баштап черткенде бир уккулуксуз кызыктай болуп булат. Анан ким чертер экенсен, бирөөнү черткенди укпадым. Ал нотага түшүргөн себеби Шекербек Шеркуловдун бир эски записи бар экен, ошо мурдагы жазылып. Кетбуканын күүсүнө. Ошону эми мен элдик күү деп эле ойлоп жүргөм да, эми почти элдик да. Мен аны кайрадан иштедим да. Кайрадан иштеп, айтып, ошо негизги өзөктү кармап туруп, ошо өзүм эле ошо нотага карап туруп, анан муну байыттым, мындайча айтканда. Өзүңүздүн иштеп чыгууңуз дагы чертилген күү азыр. Негизги өзөк баягы нотадагы Шекербек Шеркуловдун варианты болуп эсептелет. Анда калган сөзүңүздү уланта бериңиз. Ал бир, анан дагы бир тарыхый күү эметсек, чертилбей келе жаткан дагы бир күү бар. Элдик күү аталып келген, бирок анын автору бар экен, изилдеп. Ормон ханын китебин окуп жүрүп ошол жерден таптым. Ормон ханын казак аялынан төрөлгөн баласынын баласы, мындайча айтканда небереси Муса дегендин Таш жалак деген күүсү. Ошол баягы бугу менен Сарбактын согушунда эметип, эл үркүп качып 5 жыл согушат эмеспи? Кун төлөй албайбыз. Бугулар тиги Боронбай бийдин тарап эки жак. Ормон хандын кунун болгондо Сарбак. Ошондо бул кабылып кийин анан ошол Ормон хандын мындайча айтканда авлаты тукумдары ар жака тырым-тыракай тарап, ошондо анан бул бирөөнүн койчусу болуп калган кербеси дейт, ошо кой кайтарып жүрүп эскерип, анан кийин ошондо чоң атасы жөнүндө айтып, өзүнүн азап тозогу, өзүнүн баягы тарыхый жолу, кыйынчылыктары, арзы муңу жөнүндө сүрөттөп, Таш жалак деген күүнү чыгарган экен, ошол бүгүнкү күнгө бизге жетип келген. Ким чертип жүргөн буга чейин? Чоң комузчулардан. Элден элге биринен бирине угуп отуруп, мунун записин мен
архивтен bir жолу берилип калганда Асылбек Ишмамбетовдун варианты ошо почерки анын өзүнүн өңүн көргөн жок, записьтен угуп калып эле. Ошону анан кийин сөнүшкө туура келди. Муну дагы байытып өзүңүз иштеп чыктыңыз да? Же Мунун нотасы кийин жазылды. Кийин жазылыптыр, ошол архивде сакталып калган да Ишмамбетовдун варианты. сиз ошо Ишмамбетов вариантында аткарасызбы азыр муну? Ошо вариант. Нотасы жазылган. Эл чертпей жүрөт. Кен болбоңуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз менен мына куттуу студиябызда кыргыз эл артисти, кыргыздын өнөр инсандарынын бири Фахридин Баяков агай отурат. Фахридин агай мына жогоруда ошол тарыхый күйлөрдүн экөөнө токтолуп өттүңүз. Албетте, бул ошол мезгилде жалгыз эле Кет Буканын айканы эмес, бул Муса атанын таш жалагы эмес. Бул жалпы доордун, мезгилдин үнү камтылган ошол
өткен доордун үнү деп айтсак жаңылышпастырбыз. Эми бул жерде сиз экинчи комузду дагы стол үстүндө турат. Бул дагы өксүп калбасын. Буну менен биргүү аткарсаңыз дагы биз анан сөзүбүздү жыйынтыктайлы. Жакшы болот. Эми алыскы тарыхый күйлөрдөн чектим. Тарыхый күйлөр көп. Дагы убакыт болсо дагы чектербиз. Бүгүнкү толгоп койгон күйлөрүм эми ошо. Биздин кийинки доор, Совет доорундагы Ыбырай Тумановдун баягы кеңеш өкмөтү курулганда кеңеш деген күүсүн чыгарган. Ошол кездеги пятилетка деген, 8 март деген, жашыл жайлоо, мал семиз, жыргал күн, боз салкын, жана башка күйлөрү ошол кезде чыккан. Ошондогу кеңеш өкмөтү курулган мезгилдеги кеңеш деген күүсүн чертип берейин деп атам. Бунун тарыхы эми түшүнүктүү биздин доорунда. Мында ас чертилет. Ошо ас чертилген күйлөрдү бүгүн жыйнап алгам. Кеңеш өкмөтүндө бүгүн замандаштарыбыздын жок дегенде 60% ошо кеңеш өкмөтүнүн нанын жеп калгандар. Чайын ичип кызмат кылып калгандар. Мына өзүңүздөр баш болуп.
Kem болуңуз. Урматтуу көрүүчүлөр, мына азыр эле сиздер кадимки күү өнөрүнүн дөөлөрүнүн бири Ыбырай Тумановдун Кеңеш деген күүсүн Фахридин агайдын аткаруусун уктуңуздар. Эми биз сөздү жыйынтыктап, сиз ушул бүгүнкү күндөгү өнөр улап кыргыздын маданиятына өз салымыңыздарды кошуп келе жаткан өнөр инсандарынын аксакалдарынын бири катары элге журтка айтчу кабыл тилек сөзүңүз. Айтсаңыз дагы, анан биз сөз тизгинин тарталы. Рахмат. Мен бир кезде өксүйт элем. Бул Союздун мезгили. Комузду аспап катары эсептечү эмес. Биринчи жана Шубин келип туруп, Европадан келгендер, Россиядан. Комуздарды алып таштап, ордуна жанагы домбура, балалайка, башка аспаптарды кошуп, орусташтырып таштаган. Ошондо Атай Конбаевчы Мандалиндерди илгери. Эми Союздун мезгилинде баштапкы. Ошону дирижиттертип, орустун аспаптары отурат, балалайка, домбуралар, плектер, башка тиги бул. Кийинчерээк анан Чалагыз Исабаевдин мезгилинде ошо комуздарды кошуп, анан жакында эле бир 20 жыл тегерегинде биз эгемендикти алгандан кийин жана плектер комуздар, ладовый комуздарды алып таштап туруп, ордуна салт комузу өттү да. Ошондон анан мээрим кармап туруп, Кудайга шүгүр деп туруп. Ошондон анан комузчулар аз болчу. Эсептелип эле комузчулар бар болчу. Эми музыкалык мектептерде болуп аткан музыкалык окуу жайларында комуз сабак өтүлчү эмес. Кийинчерээк анан өтүлө баштады. Анан биз университеттен өтө баштадык. Консерваториядан комуз спец катары кире баштады кийинчерээк. Азыр эми комузга кызыккан жаштарыбыз өнүгүп өсүп келатат. Кудайга шүгүр, уучубуз кур эмес. Эми ошонун ичинде да чыдаганы жарып чыгат экен топту, чыдабаганы барып тажагандар таштап коюп. Маарага жетпеген күлүктөрдө таштап коюп, комуз кармабай калган. Мен окуучуларым ичинен канчасы баягы алып кеткендердин 10 чактысы эле бар. 10-15 өзүмдүн коренной окуучулар. Устат катары ошолор кармап калдык. Ал жетпеген таштады. Ошодон өспөй калат. Бул азап комуз өнөрүн улантып кетиш. Эптеп эле анан коштоп, ырды коштоп коюп, анан чалабыла баягы жеңил күүлөр чертип койгон ал комузчу болуп эсептелинбейт. Комузчу деген татаал күүлөр, залкар күүлөрдүн баарын чертсе анан комузчу болуп эсептелинет. Мен эми элге кайрылып айтарым, бул өнөрдү ким аркалаган болсо, ошонун аягына жеткенче аракет кылыш керек. Өзүнө эгер ишенсе, нар жактан Кудай берген данный жанагы мүмкүнчүлүк болсо, мүмкүнчүлүгү, таланты эле азыр экирдин башын ырдаган мен таланттуумун деп чыгып атат. Туура эмес, андай сөздү айтпаш керек. Мен таланттуумун деген айткан сөз өзү уят. Талантын элге көрсөтүп, эл айтыш керек аны. Ошон үчүн ушул өнөрдү таштабагыла. Мен ырдап да жүрдүм, башка гитараны биринчи Чора Кожомжаровдордон кийин биз баштаганбыз. Ушу окуп жүргөнбүз. Ресторандарда ойнойт элек эми. Баягы айлык алыш үчүн жашап келдик. Мен калгандарым баарын таштадым, ырды да таштадым, ушу күүгө арнап койгон өмүрүмдө ушу күү менен келет. Ушу элге да кааларым ошол. Комуз өнөрү өнүгө берсин, элибиз тынч болсун, дайым ток болсун, көңүлү ток болуп, жайдары жашай беришин мен каалайт элем. Рахмат, айтканыңыз келсин. Урматтуу көрүүчүлөр, биз менен бүгүн Сулайман Тоодогу сухбат аттуу маектөрүбүздө кыргыз эл артисти, кыргыз өнөр инсаны Фахридин Баяков агай болду. Фахридин агай дагы бир ирет сизге жараткан ден соолугуңузду бекем кылсын. Өзүңүз айткандай, ушул өнөрдөн баягы ноюп калган шакирттерди эмес, өнөрдүн бир ушу тулпарларын, өнөрдүн бир чыгаандарын даярдай беришиңизге биз тилектешпиз. Ишиңизде ийгилик болсун. Биз ушуну менен бүгүн көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Жыйынтыктап жатып, жалпы эл журтубузга тынччылык, аманчылык, береке, токчулук, бейпилчиликти тилеп кетмекчибиз. Кийинки жакшылыктардан
кийинки көрсөтүүлөрдөн амандашканча саламатта калыңыздар.